Assalamualaikum. Камчыбек Ташиев мырза. Сиз бүгүн коомчулукка чыгып, дербиштин кейпин кийип, ушул улуу күндө кечирим сурапсыз. Ооба, бул жакшы. Кечирим сураган жакшы. Кыргыз эли дагы кечиримдүү. Биз кечиримдүүбүз. Албетте. Кудай дагы кечиримдүү. Тоо кылганды кечиребиз. Кечиримдүү болот. Бирок деген жерге чейин бардыгы жакшы да. Бирок түрмөгө бейгүнөө камалгандар, түрмөдөн бейгүнөө каза болгондор, түрмөдөн токко урунтуп кыйноого алынгандар, алардын бул дүйнөдө алардын артында калган өлгөндөрдүн, жана түрмөдө сыздап жаткандардын ата энеси, бир туугандары, аялы, жубайлары, күйөөлөрү, балдары, алардын көз жашы, алардын бул жактагы ыйлаганы, силер коррупцияны кылып, миллиардтарды уурдап курулбай калган мектептер, ошо мектепке окубай калган балдар, курулбай калган ооруканалар, ошолордон дарыланбай, шыпа таба албай азап тарткан кыргыз эли, ошолордун ушунун баардыгынан ушинтип сакалды коюп, башыңызга топуну кийип, дербиш болуп, дубана болуп, ушинтип кутулуп кетесизби? Жанагы тагдырлар, жанагы азаптар, жанагы кайгылар, сынган үмүттөр үчүн ким жооп берет? Урдалган миллиондор, миллиардтарды ким кайтарып берет? Жалган жааны жалаа депсиз. Сизге мамлекеттик органдар 4 миллиард 175 миллионду сиз жана жакындарыңыз урдаганын далилдеп берип атат. Түрмөдө сиздин азыр камалган соратниктериңиз, бир кездеги алдыңыздагы подчиненныйларыңыз сиздин кылган кылмыш иштерди бардыгын башкарып турганыңыз боюнча көрсөтмө берип атыптыр. Сиздин үстүңүздөн мамлекетке чыккынчылык кылганыңызды, сизге 5 жыл ишенип, сизге эбегейсиз мындай Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөндөй бийликти берген досуңузду сатканыңызды, досуңузга кыянат жасаганыңызды бардыгын эл билет, биз билебиз. Жана укук коргоо органдары бул боюнча көптөгөн далилдерди таап койгон. Мына ошонун бардыгынан сиз ушинтип кутулуп кетесизби? Менимче сиз абийирдин алдында, Кудайдын алдында кечирилишиңиз мүмкүн. Бирок мыйзамдын алдында, мыйзамдуу өлкөнү курабыз десек, сиз жооп беришиңиз керек. Урматтуу туугандар, ушул видеону таркатыңыздар, бөлүшүңүздөр, комментарий, лайк бардыгын жазып колдонуңуздар, себептегенде бул видео элдин калың катмарына жетсин. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар, суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Камчыбек Ташиевке дароо Оскар сыйлыгын бериш керек. Мынчалык актерду, мынчалык саясатта жүргөндөрдүн арасынан баягы элдин сезимине ойногон адамды мен кыргыз саясатынан жолтура элекмин. Эмне себептен дейсиңер? Мен күнөрүмдү билбейм же ыйларымды билбейм. Себеп дегенде кече күндөн бери Кыргызстандын интернет айдыңында чачы агарган,
сакалдары агарган, бетин бұрыш басқан, аябай бир кыйналып, бир азап тартып аткан Камчыбек Ташиевдин сүрөтү тарап атат. Бир ай мурда эле күпүлдөп, бир ай мурда эле укмуш куландайын соо жүргөн адамдын мынчалык карып, мынчалык арып, мынчалык болуп кетиши мындай физикалык жактан дагы башка жагынан да мүмкүн эмес. Себеп дегенде Камчыбек Ташиев жакшы кароодо, албетте. Жакшы медицина, Германияда дарыланат. Жашаган жери Испаниянын Барселонасы дешип атат. Байлыктары болсо эбегейсиз, бардык шарттары бар. Жейин дегенин жейт. Массаж алам десе массаж алат. Басам десе басат. Эс алам десе эс алат, уктайм десе уктайт. Ооба, азыр анын үстүнөн кыйын күндөр болуп атат. Бирок мынчалык деңгээлге түшүп, бул тиги баласынын аккаунту аркылуу таратып, фейктер менен баягы элдердин жалоорутуп, баягы кыргыз эли аябай айкөл, кечиримдүү эли болот эмеспи? Ошол элдин сезимине ойноо аракети болуп атат да. Муну аябай жакшы мындай бааласаңар болот. Камчыбек Ташиев буга окшогон трюктарды буга чейин да жасап келген. Бийликте жок жүрүп калганда, жана чуук менен суузакта өрт өчүрүп, аябай бир элге жакын адам катары өзүн көргөзгөн. Анан бир жолу дагы сакал мурут коюп алып, урматтуу президент Садыр Жапаровду бошотуп коюңузчу деп Сооронбай Жээнбековго кайрылып, анан калп эле көзүнө жаш алып, анда да бир өзүнүн актёрдук чеберчилигин укмуш көрсөткөн да. Ошондуктан мындай учурлары көп да. Эми санай берсең көпүлдөп. Бир карасаң, укмуш ушундай өзүнүн башына кыйынчылык түшкөндө, байкуш, ушунчалык бир жумшак адамдын кейпин кийип калат да. Ал эми бийлиги колунда болгондо көпүлдөп, кимге барып, баягы обурулуп, кимге барып атырларын билбей калат. Ошол туугандар. Мен ошону айтып коеюн дегем бүгүн. Адам физикалык жактан ушунчалык тез өзгөрүп кетеби? Бат эле чач агарып, бети бұрыш басып кетеби? Камчыбек Ташиевге окшогон аябай жакшы шартта жашаган адамдардын комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, группаларга бөлүшүңүз. Биз дагы көптөгөн кызыктуу маалыматтарды ушу каналда чыгарып турабыз. Биз менен болуңуз.